Салам достор, бүгін біз bir бизнесті көріп, анализдеп, кантип ачса болот, кантип иштетет, ошону көргөнү келдик. Бул болсо food truck. Чикагонун четинде, Highway, 90 Highway, TA, Love, Speed Ranger, Speedway, Road Ranger'dин жанында жайгашкан, жанында да отель бар. Буну кыргызстандык Фарух байке ачкан. Фарух байке 100дөн ашык трагы бар эле, ошону жаап туруп, ушундай бизнеске кириптир. Мен үчүн да аябай кызыктуу болуп атат. Бул канчалык прибыльный, кантип ачса болот, канча каражат керек деп ошону тартканы келдик. Өзүңүздөр көргөндөй көп деле нерсе кереги жок, парковка. Бул жакта 2 стол бар экен. Байке өзү эле жасаган окшойт. Калагандар бул жактан жеп, бирок көбүнчөсү того эле с собой алып кетет экен. Анткени өзүм дагы трак айдаган үчүн билем, что шаарларда халал тамактар бар, бирок ал жака трак менен кириш абдан оор. Бул жактан болсо трак менен кириш оңой экен, анткени бул жакта Speedway'дин парковкасына токтотуп, солярка кылгуча, же болбосо аркасында трак парковка да бар экен. Ошол отельге караштуу экен. Трак менен токтотуп, удобный. Келгеле көрөбүз. Тамактардан халал. Азыр көрүп. Бул жакта плов, lamb chops, эт, шаурма, шашлык бар экен. Анан самсы, шулар менен тугуп алса болот. Аты Grill Express. Байке? Салам алейкум. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы, кош келдиңиз. Жакшы. Сиздин микрофонду иштетип коелубу? Биз Reels тартып күттүк. Эми YouTube'га тарталы байке. Болду. Байке, биздин катталуучуларга айтпайсызбы, эмне үчүн food truckка өтүп кеттиңиз? Трак компанияны жаптыңыз. Трак компаниянын азыр өзүнүн кыйынчылыктары көп болгон үчүн бир аз ойлонуп, анча көп убактыбызды алып, көп акчабыз кетти. Ошого экстра бирдеке кылайлы деген немеде ушул food truckты азыр баштадык. Но бул food truck биякта ачышыбыздын башка бир максаты да бар, бияктарга башка нерселерди кылмакчыбыз. Ну, как бул башталыш, адамдар биякта халал тамак болгонун билсин, чтоб адамдарды азырынча үйрөтөлү, пока чоң бир проект өз башталгунга чейин. Ошого кылдым. Жакшы. Бир аз убактыбызды алды, биринчи жолу болгон үчүн. Канча убакыт кетти ушуну ачканга? Примерно 3 айга жакын кетти. Но андан да тез убакытта кылса болмок. Но пока бирдекеге тапшырсак, анын убакыты созулуп кетти, билбей калдык, убакыт өтүп кеткен үчүн. Бул пока заказ бердик, бунун өзү примерно 1 айда дейишти, 1,5 айда бүтүрүштү. Буну полностью ичтерини неме кандай дейт эле, Өзүңүз под заказ жасаттык. Булардын кичинеси 16, 18, 20 немеси бар. Бул канча размери? Бул 20 футка 8 фут. 20 футка 8 фут. Метр менен примерно 6,5га 2 канча? 2,40 ошондой немеде. Мунун баасы канча болду байке? Бунун баасы ичиндеги неме эквипментинен, грилдеринен баары, холодильниктеринен баардыгы 50 миңге түштү. 50 миңге. Чин көрсөк болобу байке? Да, болот. Чин. Келгиле. Hey boss, how are you? Good, about you, sir? Good. What can I get you? What's the OSH? What? What's that, the OSH I'm seeing? Osh, it's Sorry, I'm yeah, that's okay. How much is that? It's $13.99, I guess. Дали немелерибиз бар. Кана microwave кичине нерселер турат. Биякта основной биздин griddle. Grill. Бул жерде неме шашлыктарыбызды пиширабыз, тоуктарыбызды пиширабыз. Биякта ротисери тоук чоң тоокторду grill кылабыз. Ошону. Кийин биякта суюк тамактарды кылабыз, кийин scramble завтрактарыбыз да бар. Ошондой завтрак тамактарды кылабыз.
Бул рисоваркабыз. Биякта 3 компартмент бардык немелерде 3 компартмент немеси бар. Жууш, чайкоо, кийин санитайз деген. Булар болуш керек каждый немеде. Бул холодильник. Бул холодильник, биякта да холодильник, биякта салат немелерибиз бар. Шаурма кылабыз. Онун суулары кака кетет? Bunun suları aslında bir bachok var. O şaktan ketet. Suğa отдельно bachok var. Aslında ketet turganga отдельно bachok var. Bunu отдельно suyurga barıp tөгүш керек. Анда санда сүйрөп барып эле төгүп турат экенсиз да? Да. Биякта кондиционерибиз бар. Бул бардык нерсе, бул тамак пышыра турган нерселердин бардыгы газда иштейт. Бул холодильник, бул рисоварка, биякта да холодильник, булар бардыгы электричествода движок менен иштейт. Но биз биякта генератор менен иштейт. Да, генератор менен иштетет элек. Азыр свет улаттык. Бул отелден алдыңыз ба? Отелден свет уладык. Көрсөң болот. Бул жерде продукталар. Да, продукталар турат, тамактар. Жакшы. Таза. Ушунун баары 50 миңге тур да? Да, ушунун баары 50 миңге тура келди. Жакшы, сонун. Байке, эми главный маанилүү вопростордон кыргыз эмеспизби? Канча акча тапса болот байке? Акчасы канча түшөт? Канча акча табат суроосунан эме кылайлы. Сен бул ишке кандай түрдө киргениң маанилүү. Эгер сен өзүң иштесең, мисалы трактада иштебедикпи? Мисалы USA Transportation, ошонун несини тааныйм да. Ошол украинец. Ошол айтат да, мен дейт биринчи драйвер болуп иштегенимде дейт, Украинага жылда 2 жолу 1 айдан отдыхка барат элем дейт да, немеге, татилге. Кийин дейт, да, каникулга. Кийин айтат, неме кылдым дейт. Кийин овнер болдум дейт. Овнер болгондон кийин жылда 1 жолу бара турган болдум дейт. 30 күнгө, 1 айга. Кийин дейт, траковый компания ачкандан кийин азыр 3 жыл болду дейт, бара элекмин дейт да. Ошого окшоп, бул ишке кандай түрдө киргениң маанилүү. Яни айтканымдай, эгер бир поваруң болсо, же бир майлы сен бул неме менен биз менен эмес, өзүң эле ачтым де. Өзүң ачып, бардык нерселерди кылып, поваруң болсо, неме болсо, өзүң акчаң менен кирип, өзүң иштетип, өзүң бардык нерсесин карасаң, анда көбүрөөк пайда бар. Но эгер жок, мен бирөө иштетип берсин, мен акчасын берем десең, анда азыраак пайда бар. Көбүрөөк азыраак деген канча? Көбүрөөк азыраак дегенде, мисалы, айтайлы, локация, мисалы, айтайлы күнүгө оборотуң, күндүк оборотуң примерно 500 менен 1500 арасында ойнойт да. Аны, мисалы, күнүгө кылсаң, 7 күн иштесең, кээ бир штаттарда азыр ачышты 24 саат иштейт. 7 күн 24 саат иштейт. Ошондой графикта болсоң, ошого карап дагы сенин income индексиң көтөрүлүп түшө берет да. Сени графигиңе карап боло турган болсо, ал азыраак болушу мүмкүн. Мисалы, күнүгө 500 кыла турган болсоң, же 300-400 кыла турган болсоң, ошону 30га көбөйтүп, примерно 30% тамактын расходуна керет. Сага ишчилик, өзүң иштесең, ишчилигиң сага калат, дагы башка расходторго, там определенный бир 15-20% башка немелер кетет. Мисалы, эгер движок менен иштесең, газга кетет, эң көп газга кетет. Мисалы, күндө $25 бензин коясың движокко, эгер 8 саат, 9 саат иштетсең. Ал дегени уже $600-650 деген айына. Ал расходуң болот, свет, башка бир miscellaneous дейт го. Ошондой расходтор көп болот. Бирок мунун жакшы жери арендага обычный кафе иштеткендей эмес да, арендасы почти жок болсо да. Примерно мындай жерлердин арендасы $1000 болот. $1000 болот. Токтоткончу да? Да. $1000 болот. Мисалы, бул трейлер. Трак болсо, барып жүрсөң боло берет да. Мисалы, Чикаго шаарында определен жерлерде тура албайсың, көп
өзүнүн эле берилген жерлери бар, ошол жактагыларда тура аласың. Аны ошондой лайсенс алып коюп, ар кайсы жерде жүрө берсең болобу? Болот. Мисалы, ар бир шаардын өзүнө жараша немеси бар. Аны окуп чыгыш керек. Мисалы, өткөндө бирөөсү айтат, мен фудтрак ачтым, ал ачып алган, фудтрак ачкан башка штатта, бирөө айтып берип атат да мага. Фудтрак ачкан, өзүм шаарымда ачам деп, но шаардын немелер закондоруна караган эмес. Шаардын бул mobile food vendor деп коет. Өзүнүн кануну болот. Ошол канун закондору болот, ошол закондорго карап иштешиң керек да. Айтат, мен фудтракты кылып койгонмун дейт. Баардык нерсем даяр, барып шаардан лицензия алам десем, айтат, аптада 1 күн иштей аласың дейт биздин көчөлөрдө. Шаардын көчөлөрүндө сен аптада 1 күн эле парк кыла аласың дейт. Бул уже waste of investment деген да. Ошону жакшыраак билиш керек, яны аны изилдөө керек. Кайсы шаарда койсоң болот, кайсы шаарда болбойт, кайсы шаарда мисалы fire suppression system деп коет, sprinkle system дейт. Ошону кайсы кээ бир шаарлар койбосоң да боло берет дейт, кээ бир шаарлар койсоң болот дейт. Ал suppression системинен коюш 10 000 менен 5 000 арасында да. Yani ты можешь сэкономить, если башынан изилдесең. Аны коюп кийин керек эмес экен биякта деп туруп, уже сен 5 000 менен 10 000 арасында иштетип бердиң дегени да. Эми бизде биздин концепциябыз өзү Нью-Йорк стайл халал гайстын халал гайст кандай чыкканын билесиңер да. Нью-Йоркто ушундай фудтракта болчу да. Ошол халал гайсттан азгына неме кылып, неме дейт эле, inspiration алып, кийин ошону дагы да кандай кылып жакшы кыла алабыз деген неме да. И өзүбүздүн концепциябызда неме кылдык. Центральный азиатский кухняны да койдук. Кээ бир неме бейкери немелерибиз да бар. Чүнкү биякта мен сага айткандай трак стоптор бар. Биякта 2-3 чоң трак стоптор бар. Аяктан адамдар завтракка келишет. Ошол жакта иштегендер, биякта иштегендер, аларга grilled cheese, egg sandwich, американецтер. Да, американецтер. Ну, мен клиенттердин азыр 50-50. 50% мусулмандар, 50% американецтер. Американецтер да көбү, мисалы, биякта Wendy's'tin drive-thru'га токтоп көрүшүп, кийин бияка айдашат. Бияка айдап келишип, короче, тоюп кеттик бул Wendy's'ти жеп, азыр башкача тамакты жейишип, кийин сонун жагат. Эртең менен эрте эле турупчу келатыпчы. Ошо трактардын лобовойуна эле кичинекей менюну же бүгүнкү спешиалды кылып кетишкире окшойт да. Буякта немелерибиз бар, вывескаларыбыз бар. Ошол трак стоптардын жандарына халал food lunch specials деп бардыгын койгонбуз. Алар бар. Эми азыр биздин трафиктин %80-и Google'дан келип атат. Да, Google'га жакшы ревью коюшат биздин немелер. Биздин тамак жегендер сүрөттөрү менен немелеринен ошол Google'нен келишет. Биз колдон келгенче бияктагы жерлерге койдук вывескабызды. Но жакшы, азыр группаларда неме кылышып атат. Адам тракистер заказ кылышат тамактар. Бир жумалы алып кетет да. Да, бир 10-15 чакты тамакты алышат да, жолго чыгып кетишет. Чалышат, байке ошончо килограмм аш, ошончо килограмм там шашлык деп неме кылышып. Ошондой неме кылышат. Жакшы. Сонун байке. Салам алейкум. Yaxshimisiz? Ekstra bo'lsa? Ekstra bor. 1,5 qilsak qanday bo'ladi? Biri фудтрак ачып турупчу байке. Неме кылса болобу? Азыр трак стопторду көп го. Жакта трак паркингдер бар, астында пайлот аркы-беркилер бар. Ошол жакка койгонго ошол пайлоттан уруксат алса эле болор да. Пайлоттан уруксат жок. Pilot Loves'larda эгер карасаң, Pilot'та мисалы Popeyes бар. Биякта Loves'та болсо неме бар?
Арбис бар. Арбис болгон үчүн алар менен болгон контракттары бар. Ал контрактты бузушпайт алар. Чүнкү эгер бузса, эгер мисалы мага уруксат берилсе, Арбис келип аларды сутка бериши мүмкүн. Сонда андай нерселерге кирбейт, simply жок деп коюшат. Ошонун маңдайына туруп алса деле болот экен да, өзү жер тапса эле. Эми жер тапсаң болушу мүмкүн. Жер тапсаң болушу мүмкүн. Азыр мисалы мындай барсаң, бияктарда жер жок да, хайвей эле да, биякта баардык неме, биякта Wendy's бар, биякта Speedway бар, McDonald's немелер. Ошон үчүн бияктын өзүнө жараша немеси бар. Жакшы. Неме канунлары бар. Азыр кийинки суроо. Трактан эмнеге чыгып кеттиңиз? 100 тракты азыр кээ бирөөлөр жүрөт го. Азыр трак компания ачкандар да көп го. Азыр да ачкандар да көп. Биздики эми 30 трак болсо болот эле дегендер бар бирок. Биздин ошол убагында 400 трак бар эле. Ал 400 трак эмес эле, а пикта биздики примерно 100га жакын болчу да. Кийин биздин шериктер менен анча проблема болду. Ошондо алар өзүнүн трактары менен чыгып кетти. Кийин биз өзүбүз трактар менен калдык. Кийин owner operatorлор менен кээ бирде неме болду. Но азыр эми маркет да жаман. Азыр 1,5 жылдан бери маркет өтө жаман. Биз ошол маркетке эми кандай десем, немеде бизнесте неме бар. Мындай немелер бар го, графтар бар го. Биринчи бизнес ачкандан кийин өзү ар дайым андай чыгат да. Биринчи бизнес ачканда чыгат. Кийин уже бизнес, мисалы, ресторан ачтың, бардык ресторандарга адамдар бир барып көрөлүчү, жакшы жери эме барышат. Сен ошол убакта 1-2 ай ростто болосуң. Кийин ушу түшөсүң. Мындай рост түшөт да. Кийин ошол түшкөндөн кийин мындай кете турган, мындай дагы көтөрүлүш нерсе бар го. Ошакта Valley of Death деп коет. Ошону сен өтүшүң керек да. Ошону өтө алсаң, чыгып кетесиң. Өтө албасаң, ошакта өлөсүң да. Биздин көп бизнесмендер, мен дагы ошолордун катарында, биз ошол Valley'ди өтө албадык деп ойлойм. Биз мисалы 1,5 жыл чөнтөктөн акча жедик да. Мисалы компанияны ушап туруш үчүн, эме кылыш үчүн, мен мисалы 700 менен 1 миллион арасында акчадан чөнтөктөн акча бердик да, ушул бизнес ушап турайлы деп. Кармап туруш үчүн. Кийин карадык, уже кармап туруш же болот, же болбойт да. Американцарда хоспис деген бир түшүнчө бар. Эгер больной уже өлүшүнү билсе, бул докторлор бул өлөт 1-2 аптанын ичинде десе, хоспис деген жерге коет да. Ал хоспис деген жерде өтө көп морфин беришет, чтоб өлө турган убактында ооруну сезбесин депчи. Аны кыйнабайлы, ал морфин как наркотик кошкон жерде эчтекен сезбейсиң. Ошондой болуп ошто өлөсүң да. Мен ойлойм, биз ошол хоспис немеде көп жаттык да. Өлө албайчы. Же ана мына тирилип кетет, ана мына болот, мына неме Amazon Prime неме сезон деп анча неме болду. Ачык. Неме ошондой бир неме болду да. Ана жакшы болуп кетет, мына жакшы болуп кетет, ана кийин карасак уже акча да бүтүп атат. Кийин кой дедик да, кийин өзүбүз жаптык да. Бардык нерселерди сата алганыбызды саттык, бере алганыбызды бердик. Ошондой кылып жаптык. Кийин мындан кийин карап эмне кылсам болот деп ушул бизнес идея чыкты. Кийин андан кийин инвестор да чыкты, бул идеяны колдой турган. Азыр ошолор менен иштеп атабыз. Сонунда экен. Ушундай ачыш үчүнчү азыр бирөө ачам десе, сиз франшиза кыласызбы же? Азыр анын үстүндө иштеп атабыз. Пока франшиза качан болот өзү? Бир продукт идеальный меге келгенде да. Азыр ошол продукттун үстүндө иштеп атабыз, но өтө жакын калды. Бирок азыр мисалы үчүн мен ачам десем, сиз 3 ай баардык нерсени үйрөндүңүз да, менде убакыт деле жок. Анан франшизасын алып койсом, сиз баарын куруп берсеңиз оңоюраак болот да. Болот. Бирок ошону адамдар кайрылса болот сизге? Да, азыр уже кайрылышып атат.
азыр бир байке Калифорниядан өзү тракист экен. Калифорнияда айчайын деп отам, трактан чыгайын деп отам деп. Келди буяка, тамагын жеп, жакты, көрсөттүм концепциясын. Неме кылып, макул байке бир мен азыр Калифорнияга бар дагы келем деп кетти. Шунда 2-3 келип сурашып, азыр келип сурашкандар өтө көп. Но мен да пока ошондой кылам деген немем да эми биринчи жолу сага айтып атам. Ошондой проекттин үстүндө иштеп атабыз. Болуп калса, буюрса, кийин уже маркетке да чыгарабыз. Азыр бул жерде бирөөсү жакында келди, Индиана 80 жолунда Индианага бир жерим бар. Ошо койсом боломбу деп. Болот, жакшы иш. Эми биздин азыр Кыргызстандан да көп адамдар келишти. Көп адамдар поварлар да келишти. Ошондой бир жер алып айтса, ошол айтишниктен эле акча табышат. Андан деле эгер локация жакшы болсо андан деле көп болот. Жакшы. Берекелүү болот. Яни кичине семейный иш неме кылса болот да. 3,5 миллион тракист бар экен. Да. Анын мусулмандар негизи халал тамак издейт. Анан даже мусулман болбогондор дагы келишип, яни бул американец тамактар, Америкадагы тамактардан көбү тоюшкан да. Биякта pretty much бардык нерсе homemade да. Үйдө жасалган. Үйдө кээ бир нерселерди качественный жерлерден алып, мисалы Thousand Tales'тан алган бир-эки нерселерибиз бар. Ошого жооп берип коем, клиент болуп калышы мүмкүн. Паке, рахмат вактыңызга. Да, силерге да рахмат. Бар элементип ачык айтып бере албайт го. Рахмат. Эми биякта мен ойлойм, азыр биякта оңой эле деп көрүнөт. Но биякта канча түн уктабаган күндөрүбүз, бул жакта канча там бирдеке тамакты менюну даярданып атканда бирдеке окшойт, аны тыштайсың, полностью тыштайсың. Бирдеке окшойт, аны эме кылып, ошол мелерди адамдар анча көрбөйт да. Бул ачса болот экен, 4 стулду коюп, столду коюп болот экен деп ойлошот. Но оңой эмес. Но кылса болот. Туура адамдар табып, туура жолду тандап эме кылса, тезирээк кылса дагы болот. Ошого азыр биз ачтык, болтат, Кудайга шүкүр. Мен бул бизнес ачканга неме эмесмин, өкүнүчтүү эмесмин. Аллах берекесин берсин. Жакшы. Ошон үчүн силерге да рахмат, келип биз зыярат кылып эме кылдыңар. Аке, Алла разы болсун. Ошо негизи максат неме болуп атат? Америкада бизнес тууралуу көп чыгарып, силер сыяктуу тажрыйбасы бар адамдардан ушундай интервьюларды, пайдалуу маектерди кылсак деп атабыз, чтоб. Биякта мен ойлойм, немеде Америкада эң кымбаттуу нерсе бул тажрыйба. Тажрыйба аны акчага сатып ала албайсың. Ошон үчүн мен дагы мисалы азыр башымдан көп нерсе өттү, менде ошол тажрыйба бар. Мисалы может бул туура эмес каталарымдан да болуш. Мен ката кылган үчүн неме эмесмин. Башкалар айтышы мүмкүн, кыла албаптыр деп. Кыла албадык, болбоду. Но бул биз үчүн уткуруу эмес да. Уткузган биз наоборот көбүрөөк неме алдык, экспириенс алдык. Bundan кийинки бизнестерибизде ошол каталарды кылбаштык жолдорун алдык да. Ошон үчүн тажрыйбалуу инсандар менен алардын тажрыйбасын алыш менимче жакшы нерсе. Мен дагы өтө көп адамдардын жанына барып сурайм, ачык эле сурайм да. Кандай кылдыңыз? Эмне болду? Кандай ката болду? Мен эмне кылышым керек? Ошол катаны кылбастык үчүн ошондой. Биздин комьюнитилер арасында бир ошондой неме бар, көбүнчө айтылбайт. Айтылбайт. Мен ошого бир аз каршымын. Тракингде да билет. Мен бардык компаниялар билет, ошол кыргыз комьюнитиде да, өзбек комьюнитиде да биз жакшы болуп атканда бардык адамдарга жардам бергенбиз. Иншурансты каяктан алыш керек, Amazonду кандай кылыш керек. Азыр мисалы биз жардам берген балдар азыр 300-400 трак бар болгон чоң компаниялар.
но мисалы бизде иштеп кеткен балалар мисалы чогуу көп бизде иштеп бизде көрүп кылса болот экен, кандай кылса, мындай кылсаң мындай кыл деп. Ошого мен кээ бир жерде жоготосуң, кээ бир жерде табасың. Ошон үчүн мен андан уялбайм. Колумдан келген бирдеке болсо ар дайым айтам. Бекитиш неме эмес. Мен башка чоң компаниялардан да ошону көрдүм, мага жардам бергендер дагы кээ бирде бөлүштү, кээ бирде бөлүшпөдү. Но мени көргөнүм бир ишти кылыштан мурун ошону компетентный адамдарды тандаш керек болгонду үйрөндүм. Адамдар менен иштеп атканда, бул тууганым, бул немем деп иштеш керек эмес экен. Өзүнүн ишин билген, өзүнүн ишинде уста болгон адамдар менен иштеш керек. Алар да табыш кыйын, алар да кээ бирде кымбат болот, алар алдынай адамдар. Ошол акчаны беришти билиш керек. Мен ошондой деп ойлойм. Американецтерге да жагат бул тамактар. Көп келет, мисалы бир американец келди эле биринчи ачканыбызда өтүп кетип атып көрүп, кийин дед менин аялым Кыргызстанга барган дейт. Мен каяктансың экен? Эртеси күнү бүтүн туугандарымды алып келиптир да, пикаптарда келишти да. Бияк тамактарды пикаптардын ачышып ошакта эле отуруп алып жейиш. Баб деген бирөө. Азыр аптада бир жолу келет да, точно. Келип тамагын жеп эме кылып. Ошондой локальный клиенттерибиз да чоң, көп эме кылгандар. Биякта көп траковый компаниялар бар. Алар корпоративный эме кылышат, алышат. Биякта бир траковый компания бар, 150 афган драйвер бар экен. Freight Union, балким реклама болуп калбасын. Алар мисалы ар күнү бир афган келет да. Келип алар бизге айтышты, келгиле өзүңөр жабыштыргыла биздин кухняга. Мен мындай вискалар барып жабыштырып, немелер таркатып койгон. Бизге өздөрү келишти, бизге халал тамак керек деп. Болду, биз аларга ошондой бир клиенттерибизге специальный скидкалар бергенбиз. Сенден келсе скидка болот деп. Жакшы, азыр 4 ишчибиз бар. 4 ишчи иштейт. Ошол жанагы $50,000, мисалы үчүн азыр мен ушул бизнеске кирем десемчи, инвестор катары кирсем болот дедиңиз, инвестор катары кирсе болот, ооба. Мен азыр эмне кылышым керек? Бир локация табышым керекпи, же аны деле чогулабызбы? Он чогуу ойлонуштурушубуз мүмкүн. Менде примерно уже бул локациядан чыккан выводтарым бар. Кандай кылса болот, эме кылса болот деген. Аны бирге да иштеп эме кылышыбыз мүмкүн. А так өзүнүн мисалы келген адамдардын өзүнүн жери бар. Балки мен бул жерди ачайын деп атам. Бул жерде сиз бир аз неме бериңиз, неме дейт эле, совет бериңиз деп менен азыр примерно совет сурашат атат. Кийин көп тил билбейт. Но аларга мен колдон келгенче жардам берип, кээ бир жерлерде телефон кылып бериңиз деп эме кылышты. Но эми мен да убактым аз көп эмес, колдон келгенче жардам берем. Но азыр ошондой мисалы акчасы болгон, может там өзү да иштейм десе, келсе, мен колдон келгенче аларга жол көрсөтүп, эгер франшиза кылам десем, биякта уже продукт даяр, кандай кылып аларга ушул биз кылган продукттарды кандай сатышат, алардын бүтүн технокарттарга чейин даяр. Неме кылса болот, жардам берсек болот. Но айткандай, аякта дагы өзүң иштесең определенный сумма, франчайз кылсаң определенный сумма да. Азыр инвестор болуп кирсе деле негизи болот экен иштештен негизи. Да, болот. Жакшы, жакшы. Канча лицензия керек бекен муну ачыш үчүн? Буну ачыш үчүн 3 лицензия керек. Бирөөсү сен өзүң алышың керек, сага берилет. Бизнеске эмес, сага берилет. Бул Food Safety Manager деген лицензия. Тамак сактаганды билет, тамак менен иштегенди билет деген. Канча неме градуста. Да, канча градуста тамак жасап атканда, канча градуста жасап, тоокты канчада, этти канчада,
там qanchada холодильник qancha gradusda turish kerak, qancha vaqt saqlashni bilish kerak, o'shalar barini o'rgatadi. Ani sen ani o'qish kerak. Ani o'qib ola turgan nima. Andan keyin bu yoqda shahardan, keyin regiondan, sanıp stansiyadan, fire departmentdan olish kerak. Sen ham bilasan, IT'da da ishlagan biz. Amerikada 17 yil bo'ldi, ko'p biznes qildik. IT'da da ishlab ko'rdik. Alдағы yaxshi ish IT'da. Ko'p odam menga IT'ga qaytmaysizmi deb so'raydi. Endi может bir kun qaytishim da mumkin, ani bilmayman. No men o'ylayman, дағы yoshmiz, дағы bir-ikki podxod ish qilib ko'rishimiz mumkin. Nima o'xshash nimasi har doim harakat qilish kerak-da. Bizning minbarligi движение qilish kerak. Bunday edi ana, bunday edi orada. Жатып алып движение qilish kerak degan. Alдағы bo'ladi. Alloh boshqacha nimani проблемаga yondashuv dedi. Yaxshi. Ошундай достор. Америка чоң өлкө, мүмкүнчүлүктөрдүн өлкөсү. Бул жактан бир туура эсептелген риск алып, туура чечимдерди алып, туура сферага кирип, талыкпай эмгектенген жакшы бизнестерди куруп, жакшы иштерди кылсак, биз бул жакта күчтүү болушубуз керек. Мусулман катары да күчтүү болушубуз керек. Эч бир жерде айтылган эмес ба, мусулман кедей болуш керек деп айтылган эмес. Жок. Бай болсо, күчтүү болсо, күчтүү мусулман алсыз мусулмандан жакшыраак деп айтылат го. Ошол финансовый жактан деле туурабы байке? Эгер исламга карасаң, байке, исламды көтөрүп, мойнунда көтөрүп көп неме кылган сахабалардын бардыгы ишкерлер болгон. Ошол Хазраты Усман болсун, Зубейр бин Аввам, Абдурахман бин Ауф болсун, Абу Бакыр, Сейдна Абу Бакыр, Hazreti Ömer дагы өзүнчө эле бир бизнесмен болгон. Булар бардыгы бизнесмен. Неме Асхабы Суфе деп коет. Асхабы Суфе пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөн немелер, окуучулар. Алар илим менен шуган. Алар дагы көп неме кылышкан, но исламды алдыга жүргүзүш үчүн керек болгондо ошол Hazreti Usman'ın 700 üstündeki жүктөрүнөн бери деп айтышат го. 700 деген 700 фура да. Азыр жүгү менен да. Ошондой неме болсо, азыр мисалы ойло, мисалы Америкада кыргыз комьюнити азыр мечит алышты. Дагы экинчи мечит куруш керек болсо, же бир кылыш болсо, бир байкебиз чыгып, мисалы мен 700 фура неме кылып атам, бизнести кирешесini ошол комьюнитиге берем десе, канчалык өнүгүү болот, туурабы? Ошон үчүн мен ойлойм, бул өзбек комьюнитиде болсун, кыргыз комьюнитиде болсун, кайсы комьюнитиде болсо, ошол өнүккөн ишкерлер, имандуу ишкерлер көбөйүш керек. Анын үчүн бирге болушубуз керек. Биргеликте бири-бирибизди колдошубуз керек. Мисалы, яни мен ошондой деп ойлойм, сенин айтканың туура. Хорошо. Dostlar, görüşkönçe keyinki çağrışlardan.